Mezgil, адам, алам. Бұл ыйык түшүнүктөр дайыма адамга канат байлап, жашоонун жан жолдошу, өмүрдүн улуу дарыясындай мезгилдерди карытып агып келет. Мына ушул жашоонун тегирмени эчен сыноолорго салып, мезгил барагына жазылып калат. Мезгил да ысык көлдүн толкунундай бири-бири менен жарышып, толкун артынан толкун келип жер дүбүртүн көккө сапырган күлүктөрдөй тагдыр жазмышынын кыйма чийме жолдорун карытып келет. Адам жашоосу улана берет. Мезгил, адам, алам. Эсекемдин өкмөткө элге кылган кызматы эч убакта тарыктан аны эч ким өчүрүп койбойт. Аны менимче Эсекемдин өмүрү өтүп мындан алыстаган сайын ошончолук анын кылган иштери бараандуу болуп баарыбыздын көз алдыбызга тартылып турат. Он и понимал и серьезные проблемы, а также очень хорошо общался, по-доброму общался с коллегами, с друзьями, поэтому он получил большое уважение. Өзүнүн өмүр жашында кыска болсо да ушундай чоң из калтырып кетти. Өмүралиевтердин негизги басым жасаганы ошол бул билим болгондо. Жумуш дегенде ушул баарын чыштап коюп чуркачы. Баарын чыштап коюп, ооруп атса дагы секирип туруп кетип калчы. Турмуштун жолу кайдан башталат? Аламдын жолу кайдан башталат? Ата-энең, укум-тукумуң өткөн, киндик кан тамган ыйык жерден башталат. Ал аламдын аты айыл. Айылдан төрөлүп аламга карай жол алабыз. Ал алам турмуш аламы. Тоң аймагы. Бу чөлкөм эпикалык дүйнө. Ушул тоңдон атагы дүйнөнү дүңгүрөткөн, миллион сап улуу эпостун саптарын жатка билип, күнү түнү айткан Саякбай Каралаев чыккан. Куттуу жерден кут адамдар жаралат. Таң кыргыздын касиеттүү жери так ушул жерден Ысык көлдүн дарбазасы башталат. Тоң кыргыз рух дүйнөсүнүн эпикасы рух башаты. Соңку кыргыз тарыхында ысымы аттын кашкасындай таанымал чыгаан инсан, көрүнүктүү мамлекеттик жана коомдук ишмер Эсенгул Өмүралиев касиеттүү тоңдо дүйнөгө келген. Улуу залкарлар чыккан айтылуу тоңдун кулуну, улуттун уулу, эл адамы. Атасы Касым, энеси Дүйшө бүбү, ата тирек, эне жүрөк. Ушул эки карапайым адамдын үй бүлөсүндө 1950 жылы Эсенгул жарык дүйнөгө келет. Бул Эсенгул экөөбүз 1950 жылы төрөлгөнбүз. Ошол төрөлгөндөн баштап бала күнүбүз экөөбүздүкү чогуу өттү да. Экөөбүз бирге ойноп, бирге жүрдүк. Мен эсимде, мен 1-класска барганда абам, сен абам 10-класста окучу. Ушу жанына отуруп алып өзү сабакка даярданып, мен жанында отуруп анан ушу жазууну жазат элем. Ушу жаш кезимден экөөбүз ушул бир отуруп, бир үйдө сабакка даярданган эсимде да. Бул абам биздин ошол бир туугандардын улусу болуп, чоң ата чоң эненин колунда өссө дагы өзгөчө биздин ата-энебиз аябай сыйлап, ошол бизге бир аяк, бизге бир мындай мисал катары ушундай болду да. Сөн деди, эгер оюнга аз кырылып, эми жашпыз да, шаркы келсек, мурда шарды көрбөсөк, ойнойм десең азыр ойнойсуң, бир ай, анан кийин 5 ай, 5 жыл айылда жүрөсүң. Бир ай чыдап, жакшылап даярданып койсоң, анан 5 жыл бою шаарда ойногонго үлгүрөсүң деген бир ушундай бир эле сөз айтып койду. Ошондон кийин баягы болгон мамиле, даярданганга болгон мамиле өзгөчө. Биз Тоң районундагы Каракол деген айылда чоңоюп
Bala günüzden birge ösüp, birge çok okup, 10 yıl çok okuduk. 4-5 bala şol жақсы оқчылыкта эсекем мен Сапар деген да bir классташыбыз бар эле, Келгенбай деген классташыбыз бар эле. Мисал үчүн эсекем биз бекеринен айтчу эмеспиз да, онун башынын баары эле мээ деп. Аябагандай анткени тутуму, эс тутуму окумуштай күчтүү эле да, баарлык сабактардан текши билчү. Өткөн кылымдын 60-жылдары Совет доорунун өзгөчө мезгили болгон. Тарыхта биринчи жолу адам космоско учуп, биринчи космонавт Юрий Гагарин өз мезгилинин символуна, ал кездеги жаштардын кумирине айланган. Ар бир адам өз мезгилинин романтикасы менен жашаган. Эсенгул Өмүралиев да ошол кыялдын канатында жашап келди. Анткени бул жылдары жаштар арасында окууга кызыгуу, жогорку окуу жайда окуу өзгөчө күч эле. Жаштар билимге ынтазар эле. Ошол мезгилде Эсенгул Өмүралиев өзүнүн эскерүүсүндө минтип эскертет. 2 жыл өтпөй 1966 жылы Салыйман энем да каза болуп, мен 10 классты Касым байкемдикине келип, 1967 жылы Бөкөнбай айылындагы Максим Горький атындагы орто мектебин күмүш медалы менен бүтүп, Фрунзедеги политехникалык институтка өттүм да 1973 жылы ийгиликтүү бүтүрдүм. 1972 жылы 22 декабрда Анаркүл курсташыбыз экөөбүз баш кошуп, өзүбүзчө үй бүлө куруп, турмуш жолуна түштүк. Эсенгул Касымовичти мен ушу 1988 жылдан баштап билип калдым. Себеби ал убакта эсекем Кажы Сайда заводдун директору болуп иштеп турган экен. Ошо Кажы Сайда биринчи жолу Абсамат Масалиевич ЦКнын бюросун өткөрүп, ошол бюродо Кажы Сайдагы электротехнический заводдун акыбалын, ошол айылдын келечектеги өнүгүүсү тууралуу чоң суроо коюлуп каралган. Ошондо эсекем биринчи жолу көргөм. Ошондо эле мен ал кишинин ошол жерде жасаган докладын, ишке жөндөмдүүлүгүн, ошо ЦКнын бюро мүчөлөрү берген суроолорго кандай жооп бергендигин көрүп абдан ыраазы болгом. Себеби Эсенгул ал убакта жаш кеси болчу, абдан биринчиден билимдүү экендиги, ошол айылдын суроосун, заводдун келечеги тууралуу абдан кенен маяк куруп берген болчу. Тез эле аранын ичинде башкы конструктор болду, андан кийин башкы инженердин орун басары болду, генеральный директордун орун басары болду өндүрүш боюнча. Ошол кезде эле бул киши авторитардык, мындай башкарууну көп каалачу эмес. Ошол кезде эле ошо демократиялык принциптерди колдонуп, кеңешип, ортого коюп, ар тараптан изилдеп ошол маселени тууралыгын, туура эместигин, ошол маселе кийин өрчүп кетеби же токтоп калабы деген тиги багыттарды эске алып иш алып баргандыктан мага жакчу. Бала кезинен эле ал абдан дилгир болчу, абдан көп окуган, көп нерсени билген, бара барган сайын көп жумуштарда такшалган, аягы да алышман адам катары билем. Эң биринчиси эң жөнөкөй адам эле. Бардык сүйлөшкөн адамдар менен, чогуу жүргөн адамдар менен эң жөнөкөй мамиле кылып, эч качан көтөрүлбөй жүрдү. Доско достой мамиле кылды, тууганга туугандай мамиле кылды. Аккан арактан суу агат демекчи, караңгыда жол тапкан, капилеттен сөз тапкан бабаларыбыздын тукумдарынан эл керегине жараган эр азаматтары чыгып келген. Алар көрүнүктүү мамлекеттик ишмер,
Kırgız mamleketini tüptөгөн жана кыргыз элинин эркиндикке, көз карандысыздыкка чыгуусуна соңку кыргыз тарыхында эгемендүүлүктүн пайда болуун тургузууга чоң салым кошкон инсандар чыккан. Алардын сап башын коомдук жана мамлекеттик ишмер Эсенгул Өмүралиевдин ысымын кошор элек. Эсенгул Касымович Өмүралиев кыргыздын көрнөктүү, көзгө толумдуу жигиттердин бири болчу. Мен аны 1990 жылы биринчи жолу атаандарчылык негизинде өткөн жогорку кеңештин депутаттарынын арасынан көрүп, ошондон тарта жакын билип, тааныш болуп, атыгыл жолдош жора болуп калдык. Ал ага чейин Кажы Сайдагы электротехникалык заводдун башкы директору болуп, андан тажрыйбалуу жетекчи катары, анан билимдүү, мыкты экен. Анысы ошол депутаттык мезгилде чыгып сүйлөгөн сөздөрүнөн эле даана көрүндү. Кийинки эгемендүүлүк болуп, Кыргыз Республикасы өзүнчө бөлүнгө чыккандагы илегендерди парламентте депутат болдук. Мына ошо депутаттыктагы иштеп жүргөндөгүсү Эсенгул абдан ошо кездеги кыйын мезгилдеги саясатка катышып калдык. Эсенгул ошондо абдан мындай айтканда билимдүүлүгүн, бардык нерсени жакшы түшүнгөндүгүн, маселе чечкенде ушунчалык грамотный, так негиздери менен чечип берчү да сүйлөөчү. Сессияда Эсенгул сүйлөгөндө эч ким анын айткан маселе сунушуна каршы болчу эмес. Анткени ал ушунчалык так, ушунчалык грамотный. Анан ошол легендарындуу парламенттин иштеп жаткан мезгилинде өкмөт тарабынан киргизилген закондорго, чечимдерге, сунуштарга Эсенгулдун өтө жогорку салымы бар деп айтсак жаңылыш болбойбуз. Эсенгул Касымович менен мен ошол биринчи жолу 91 жылдын аягында 92 жылдары тааныштым да. Мага бир мындай терең ой калтырган, анткени мен ошол убакта бир топ эле министрликтер менен барып, таанышып, кандайдыр бир маселелерди чечкенге аракет кылып, жаңы ошондо акционердик коом жөнүндө мыйзам кирген, ошолор жөнүндө мен активдүү болчумун да. Бирок бардык эле министрлерге барганда, ошо мамлекет кызматта жүргөн адамдарга барганда кандайдыр бир жакшы сөз угуп, же болбосо мындай терең анализ алчу эмесмин да. Бул киши Эсенгул Касымович ошол өзүнүн билимдиги менен, тереңдиги менен мага таасир берген. Эсенгул Өмүралиевдин өзгөчөлүгү, бул киши көп жооптуу кызматтарда иштеди. Кыргызстандын өнүгүүсүнө, Кыргызстандын дүйнөлүк кадыр-баркын жогорулатууга дагы чоң салым кошду деп айтсам болот. Менин эң эле айтайын деген нерсем бул Эсенгул Өмүралиевич бул кристалдай таза адам болгон экен да. Мына биографиясын окудум, ал кишини жөнүндө терең мындай бир макалаларды окудум, өмүр баянын окудум. Бирок ошол киши ушу кайда болбосун, кайда иштебесин, өзүнүн миссиясын, чыныгы адамдык миссиясын ушу көрсөтө алган экен да. Эсенгул Өмүралиев эмгеги аркылуу, эли журтка калтырган адамдык асыл үлгүсү аркылуу кадыр-баркка ээ болду. Ал өз эмгек жолунда эчендеген мыкты шакирттерди даярдап чыгарды. Мыкты чарбакерлердин устатына айланды. Ал артынан чоң өрнөктүү өмүрүн бизге таштап кетти. Эсенгул Өмүралиевдин оор кырдаалда туура чечим кабыл ала билгендигин, ошону менен бирге жоопкерчиликти сезе билгендиги, туура калыс чечим чыгара алгандыгы аны көп жетекчилерден айырмалап турар эле. Башкасын айтпаганда дагы 1996 жылдан 1998 жылдар аралыгында бүткүл дүйнөлүк соода уюмуна Кыргызстанды мүчө катары кошууда жумушчу топту жетектеп өтө чоң эмгек жасагандыгы тарых барактарында унутулбай кала берет. Бул тарыхый окуяда Эсенгул Өмүралиевдин эмгеги
баа жеткис болгон. Кыргызстандын бүткүл дүйнөлүк соода уюмуна кошулуу протоколу бул сүйлөшүүлөргө катышкан бардык тараптардын 2 жылдан ашык жүргүзгөн чоң эмгегинин жыйынтыгы. Бул процесс биз үчүн бир жактан чоң сыноо болсо, экинчи жагынан ВТОнун системасын үйрөнүүнүн жакшы мектеби болуп калды. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн атынан бул сүйлөшүүлөргө катышкан жумушчу топтун мүчөлөрүнө, өзгөчө жумушчу топтун төрагасы Мезгер мырзага, секретариаттын өкүлдөрүнө чоң ыраазычылыгымды билдирип кетким келет. Он впоследствии работал председателем фонда госимущества и, естественно, вложил большой вклад в начало рыночных реформ. Затем работал в Министерстве промышленности, в антимонопольном комитете. И я хотел бы отметить, что он очень был настойчивый, особенно это проявилось в работе по вступлению во Всемирную торговую организацию. Эсенгул Касымович, он вложил большой вклад, личный вклад для того, чтобы успешно войти нашей стране во Всемирную торговую организацию. Этот шаг помог нашей стране диверсифицировать экспорт, улучшить экономические отношения с дальним зарубежьем. И вот эти тяжелые времена, мне кажется, вступление в ВТО помогло нам в какой-то мере преодолеть кризисные явления. Чоң, кыйын, татаал жумушту алып барды, аны көбү билбейт, түшүнбөйт, көп критикада болгон ошол кезде түшүнбөгөндүктөн азыр деле кээде айтып калышат, кирбей эле койсок болмок, кийин кирсек болмок деген ар кандай сөздөр болот, бирок мындан чоң жумуш ошо именно Эсенгул Касымович алып барып, Кыргызстан убагында көп өлкөлөрдөн биринчи болуп кирип, көп кыйынчылыктарга учурабай калдык деп айтсак болот да. Бүткүл дүйнө жүзү боюнча 143 болуп кирдик. Жана айтып белгилеп кетпедимби, Советтер Союзундагы республикалардан биринчи болуп. Биздин тегеректеги республикалардын жетекчилеринен силер эмне үчүн биз менен кеңешпей кирип кеттиңер дегенге чейин барышып, ошонун ичинде жооп берип аларга туура мамилени сактап калганда дагы Эсекемдин мээнети, кылган аракети айтып бүткүс. Экономиканы, өнөр жайды, жалпы эле азыркы рынок экономикасындагы андан мыкты билген, анын жол жоболорун, тарыхын, бүгүнкү акыбалын дагы терең талдай алган кесипкөй адам эле. Мен ушул жерде анын дагы бир эл үчүн жасап кеткен, мамлекет жасап кеткен жакшы иши, биздин бүткүл дүйнөлүк соода уюмуна киришибизге ошол сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөн, ошонун башында болгон, аягына чыгарган мыкты кесипкөй адам катарында айтып кетким келет. Андан кийин бир өкүнүчүм, ал андан кесипкөйлүгү, адамдар менен тил табыша билген дипломатиялык жөндөмүн эске алып, кезинде мен биринчи президент Аскар Акаевка вице-премьер кезинде кийин төрага мезгилинде дагы бир эки курдай айтканмын. Ушул абдан мыкты азамат, ошону өкмөт башчы кылбайсызбы, премьер-министр кылбайсыз деп. Анал өзүнчө жылмайып, карап көрөлү деп бирок андай жасаган жок. Ал кишинин укугу эрки болчу, бирок мен өкүнөм, эгер ал Кыргыз өкмөтүнүн жетекчи болгондагы андан беш бетер чоң салымдарды кошмок элибизге. Жакшыдан сөз чыгат жан шекилдүү, тамырдан аткылаган кан шекилдүү дегендей, Эсенгул Өмүралиевдин өзгөчө адамдык сапаты, жөнөкөйлүгү, адамдык карапайым мүнөзү, кыйын учурларда жардамга келип, акты ак, караны кара деп ачык айткан чынчыл мүнөзү баарыбыздын эсибизде турат. Аткаруу бийлигинде жооптуу кызматтарда калыс, кынтыксыз таза иштегенди, акылдуулугу, кесипкөйлүгү, адамгерчилиги жана башка толуп жаткан жакшы сапаттары биздин жүрөгүбүздө түбөлүккө сакталып калды. Губернатор болуп иштегенде абдан мыкты иш кылып берди.
мына ошол иштеринде мен көрүп турдум. Себеби губернатор деген ал эми кээде аты бар заты жок губернаторлор бар. Бирок Эсекем ал убакта 1,5 жылга жакын иштеп калды. Дагы эле иштей бермек. Тилекке каршы киши дагы саясий оюндардын курмандыгы болуп кетти. Болбогондо дагы иштей бермек. Ал ишинен эч убакта мындай кемчилик кетирген жок Эсенгул. Айтарым ошо студент кезиндеги мүнөзү менен калды да, жакшынакай болуп, эл менен мамилеси жөнөкөй, скромный, бир кишинин да көңүлүн калтырбаган, бир кишиге үнүн чыгарбаган, жакшынакай кылып туруп, мындай сүйлөшө келгенде жай отуруп, үнүн көтөрбөй, сону сүйлөгөн жигиттердин бири болчу. Туугандуу бийде ыйман жок, ыймандуу бийде тууган жок деген. Вот ошондой киши болгон да бул. Эсенгул Касымович. Бул жакынына карачу эмес, мамлекеттин өсүшүнө, өнүгүшүнө. Ушул биздин мамлекет бир келечекте кыргыз элине бир жакшынакай байлык алып келсе экен, экономикасы өссө экен. Анан башка мамлекеттер менен байланышты жакшынакай түзүп, жакшы мамилелерди алып кетүүгө көп аракеттерди жумшаган. Эсенгул дагы жашап, дагы далай жумуштарды кылып кете турган киши эле. Түгүл өмүрүнүн акыркы убагында дагы, мүнөттөрүндө дагы ушул ойлогонуна элди, мамлекетти ойлоп ошолорду сөз кылып кетти десек да болот. Мындай адамдар аз эле болуш керек арабызда. Могу сказать, что человек создан по природе со своими недостатками, но у Ата было их очень мало, практически не было, да? Потому что человек, редко кто может поставить себе цель и активно ставить задачи и реализовывать. Мне вот эти качества у Ата были очень интересны, и было приятно с ним общаться, потому что есть такие случаи, когда приходишь домой и видишь везде инструкции, да, на холодильнике и смс-сообщениях, что каждый должен иметь свою задачу, когда и во сколько, что делать. То есть вот эти все моменты очень интересные были, да, потому что организованность и пунктуальность в каждом человеке как бы очень минимальна, да, поэтому это большой пример для того, чтобы достичь каких-то вот приятных моментов жизни. Давайте первый вопрос начнем с председательства Кыргызстаном в СНГ. На какие аспекты собирается обратить внимание правительство Кыргызстана в этом направлении? Делается акцент прежде всего на экономический блок, потому что мы все находимся в кризисной ситуации, надо выходить из этой ситуации сообща. В одиночке не выйдешь, надо сообща выходить, поэтому в этом направлении будет сделан большой акцент. Толкундан ысы көлдүн жаны. Ошол толкундар биринин артынан бири жарышып, касиеттүү көлгө тирүүлүк жашоо берип тургандай сезилет. Турмушта да ошондой. Толкун артынан толкун келет, муун артынан муун келет. Мезгилдин улуу сабагы ушундай. Эсенгул Өмүралиев аз жашады. Бирок чагылгандын огундай бир күйүп, бир жалындап, мазмундуу өмүр сүрдү. Кайсы жумушка барбасын, Эсенгул Касымовдун артынан эң жакшы ийгиликтерди гана жаратты. Жакшы сөздөр гана ээрчиди. Анын артынан эч качан жаман сөз ээрчиген жок. Анткени ал өзүнүн тазалыгы менен, ишти билгендиги менен биздин жумуриятка билинди. Мен Эсенгул Касымовду жакын таанып калганым 2010-жылы шайлоого бир барып калдык. Ошондо Эсенгул Касымовдун бийиктигин өз көзүм менен көрө алдым. Баскан турганы, кылган жумушу, адамга кылган мамилеси өтө бийик болчу. Үй бүлөсүндө мындай хозяин болгон деп айта албайм. Же болбосо диктатор болгон деп айта албайм. Эсенгул Касымович өзүнүн үй бүлөсүндө мындай лидер болгон да, лидер. Настоящий мыкты лидер болгон. Ошол жагынан, конечно, балдары, эркек балдары, кыз балдары баары тең Эсенгул Касымовичти укчу.
Айтканда да кандай баягы мен айтып кеткендей солидный мындай бир сүйлөм менен айтып, ошону уктуруп, аны ушуну жасаттырып койчу да. Ушул жагынан да, конечно, Эсенгул Касымович абдан. Мен оюмча бул ушул үй бүлө жагынан да, конечно, Эсенгул Касымович өзүндө үлгү болгон да, үлгү. Сондуктан мен дайыма айтам да, даже иштеп аткан жериме дагы жаштарга үлгү катары ушул абамды айтам. Улууну улуудай сыйлай билчү, кичүүнү кичүүдөй сыйлай билчү да. Өзүнүн бир күн улуу болсо дагы өйдө өткөрчү абам. Мен мындай бир чоң кызматтарда иштейм деп эч качан бой көтөргөн жок, эч качан көтөрүлгөн жок абам. Бир күн улуу болсо дагы, же болбосо кичүү болсо дагы чоочун киши үйгө келсе, сөзсүз түрдө төргө өткөрүп, жол берип, андан кийин кирчү да. Мен ушуну мектепте иштейм, балдарга дагы көп айтам, анан кийин жаш мугалимдерге дагы ушу абамды үлгү катары айтып, ушинтем да, мен кайнагам ушундай киши эле, ушундай адамгерчиликтүү, ушундай имандуу, ушундай кишилер деп дайыма айтам. Ал киши убагында ошо Госфуд имуществонун төрагасы болуп, вице-премьер-министрлик кызматта да аркалап турган, ушундай бир өзүнүн жупулуулугу бизге чындыгында үлгү болчу. Биз ошол адамдын үлгүсүн алып, ошондон уялчу элекпиз. Ошо адам өзүн баскан турганы менен, кылган иштери менен бизге чоң үлгү эле да. Эми азыр арабызда жок. Ал кишинин ушундай бир токтоолугу, ушунун өзүнүн жупунулугу, ушундай бир өзүнүн калп айтпагандыгы мен ачыгын айтайын. Анткени калп айткан киши балким көбүрөөк сүйлөйт, анан көбүрөөк жаңылат. Ушу тууган арасында ушу бала кезинен баштап, ушу чоң кызматтарда жүргөн күндө дагы ушундай бир ашыкча бир эме кылып, ушуну аткарам, силерге жасайм, силерди ушундай кызматка коем, мен көтөрөм деп бир көкүрөгүн чаппаган ушундай бир ушу адам эле да. Анан ушул республикада ошо 25 жылдын ичинде 4 президент болсо, 4 менен тең иштештиңиз. Бул жогорку кызматтагы адам өзү кандай болуш керек экен, кандай алып жүрүш керек экен өзүн? Эми жогорку кызматтагы адамдардын бир идеальный критерий коюп алсаң, ага төртөөнүн бирөө дагы мындай туура келбей калат да. Бирок ошол эле убакта кырдаалга жараша, ошол заманга жараша, ошол убакытка жараша ошондой кишилер болуш керек экен. Бирок биринчиден мен мындай ойлойм да, биринчиден Кыргызстандын экономикасын 5 колундай билген киши болуш керек. Ал үчүн Кыргызстандын баарын кыдырып өткөн, кайсы жерде кандай мүмкүнчүлүктөр бар, кайсы жерде кандай ресурстар бар, кандай эл бар, ал элдин мүмкүнчүлүгү кандай дегенди жакшы билген киши болуш керек да. Ошого карата анан Кыргызстандын өнүгүү программасын түзүп, анан жолго салса болот. Экинчиден, бул баягы орусча государственник деп коебуз, кыргызча мекенчил киши болуш керек да. Ушу мага жок болсо дагы элге болсун, өлкөмө болсун деген киши болуш керек. Вот. Андай киши болсо, анан бардыгы таза ак иштейт да. Вот, экинчиси ошондой болуш керек. Үчүнчүсү бул Кыргызстандын ички тышкы мүмкүнчүлүктөрүн мындай жакшы билген киши болуш керек. Өзгөчө тышкы маселелерде ким менен кандай алака түзүп, ошондон эмне алышты, эмне беришти жакшы жолго кое билген. Вот, ошол. Анан эң негизгиси мындай да, муну көпчүлүгү билет, көп кишилер билет ушуну. Эски кадрларда. Бирок ушунун баарын кантип жасаш керек, кантип алыш керек дегенде, ошондой чечкиндүү, ошондой деңгээлде, ошол деңгээлде бир чечкиндүү иш алып бара турган киши болуш керек да. Жоопкерчиликти баш оту менен жооп берген киши болуш керек, эл алдында. Мына ошол чечкиндүүлүк жагынан келгенде аксап калып атат. Дедушки я помню только хорошие. Ну, он как-то раскрыл мне глаза, показал, к чему надо стремиться, каким человеком надо быть, с
Скорее всего, он пример для подражания не только для нас, для внуков, для детей, для всех других людей, которых он встречал и направлял. Он был таким человеком, который не стремился заработать, он больше стремился оставить что-то после себя, оставить какой-то результат. Я помню из детских воспоминаний, вот в какой-то момент у меня было осознание того, что Аташка очень много работает, занимается разными довольно важными вещами, но вот в детстве, когда я только приехал, я помню, что Аташка для меня был просто вот как дедушка. Я никогда о нем не думал в том плане, что в плане, связанной с его деятельностью. И он был очень, несмотря на то, что вот сейчас я об этом думаю, он столько всего, даже в тот период, когда я взрослел, столько всего делал и очень много работал. Но я видел его довольно часто, и он всегда уделял мне внимание. И я помню, что даже тогда, когда я не увлекался ни политикой, ни чем-либо, он всегда очень много со мной разговаривал. И я помню, что он пытался, ну, довольно успешно, надеюсь, он пытался мне давать какие-то советы. И в отличие от, допустим, родителей, часто он говорил именно о таких довольно больших вещах. Өмірдің мазмұны эмнеде? Еліңе, жеріңе, мекеніңе қызмат қылу. Мұна ушул улуу миссия Эсенгул Өмүралиевдин жашоо мыйзамына, адамдык ыйык парызына айланды. Эсенгул Өмүралиев менен коштошуп жатканда өлкөнүн президенти Сооронбай Жээнбеков сиздей таза жана адилет адамдын барар жери бейиш деп айткан эле. Чындыгында эле бул жашоодо ар бир адамдын тутунган турмуштук позициясы, адамдык бийик сапаттары бар. Мен эч качан оюма келчү маселе. Мына ушул жап-жаш уралда биздин инибиз, бир тууганыбыз Эсенгул Касымович Өмүралиевди акыркы жолго мына бүгүн узатабыз деп. Бул жоготуу албетте бүт кыргыз эли үчүн, мамлекетибиз үчүн чоң жоготуу. Республиканын жетекчилери баш болуп эсекемди узатып катышып отурганына биз абдан ыраазыбыз. Бирок мен катуу болгонум. Биз улуу адамдарыбызды, улуу инсандарыбызды акыркы жолго узатып аткан жерге баалайт экенбиз. Түрүсүнө баалай албайбыз. Эң үчүн бир эч качан урушчу эмес. Мен тиги үстүнө эле бул кичинекей мындай тоонду көтөрүп койгону өзүнчө аябай урушталгандай болчу да. Мен катуу сүйлөп койдум бүгүн деп переживать этип калчу, кичине тоону көтөрүлүп калса. Аны кайсы убакта деп мен таң калып калчумун да. Жашабай калганмы? Өмүрү кыскараак болду. Бара, жок, 80-ге чыкса. Эмес жана оору болбогондо бар болчу. Мен соолойнда болчу. Чын эле. Эсенгулдай эмгекчил, сабаттуу, адамгерчиликтүү, токтоо, оор башылыктуу кызматкер чанда жыгат. Тилекке каршы өмүрү кыска экен. Эрте өтүп кетти да. Эми балдарына, ийлерине, кыргыз элине баарына ошо Эсенгулдай уулдарды кадырлап сыйлап жүрөлү деген үмүттү айтам да. Деми, ишеними, анан баарына ушул философиялык түшүнүк менен мамиле кылганы таң калтырганда. Мен өлүмдөн баары эле коркот. Коркпойм деген адам болбойт. Бирок Эсенгул Касымович муну дагы көтөрүп билип, кыйын убакта эч билдирчү эмес да. Ушундай ички дүйнөсүнүн
байлығын көргөскөндө арманды дүние экен, эми ушул эрте кетип калды деп мен эсептейм. Терең окунгөнүм турмуштан эрте кеткени болбосо эмне, ал 70ке дагы чыга элек болчу, элине кыргыз мамлекетине дагы көптөгөн иштер жасай бермек. Эми айла жок, Кудайдын иши арабызда жок, бирок анын жасап кеткен иштери, элеси дайыма биздин жүрөгүбүздө болот. Кыргызстанга салым кушкан, Кыргызстандыкка салымдан башка өзүнүн ошол тазалыгын, жетекчилик мындай бир үлгүсүн көрсөтүп кеткен жетекчилерибиздин бири Эсенкул Өмүралиев деп айтарлык. Улагамдын баскан жолу бул келечекте Кыргызстан жаштарына үлгү болчу жол деп эсептейм. Атам мага бир мүнөз, калыс, абдан жумшак мамилеси менен эсимде калды. Ар бир балдарга, небереге, келиндерге каалап, чоң майрамдарда каалоо кат жазчу эле. Мен ойлойм, атабыздын элеси түбөлүккө калат биздин эсибизде. Воспоминания об отце остались, конечно, самые теплые. Потому что это настолько такой деликатный человек, настолько интеллигентный, интересный, который мог с любым человеком найти общую тему. Всегда очень уважительно относился, несмотря ни на возраст, ни на положение, ни на статус. Всегда я никогда не чувствовала себя как бы чужим человеком. Для меня это была родная семья. И поэтому сейчас нам его очень сильно не хватает. Из главных его черт — очень пунктуальный человек, очень. Вот. В этом мы с ним схожи, и мне это всегда импонировало. Очень пунктуальный, конкретный, такой очень мужественный, брутальный. То есть в нем были именно все те черты, которыми должен обладать мужчина. Вот. Широкой души человек. Мне кажется, что такие люди, они оставляют после себя действительно глубокий след в истории. И ничто, ни время, ни смена людей, там, политики или еще чего-то, оно не способно повлиять на вот этот след, который они оставили. Он есть, был, будет. Вот. Очень жақсы жыл болды баарыбызда. Аман эсен болду. Эми кеткен жылды ушундай жакшы жыл дейли. Жакшы нерселердин баары 96-жылы бизге келген. 97-жылы биз менен кошо кетсин. Жаман нерселер болсо калып калсын. Дайыма семьяда ушундай уважение болсын, бири-бирибизди сыйлайлы, бири-бирибизди жакшы көрөлү. Ооруп калганда, бөлөк убактарда бири-бириңерге кайрымдуу болуңар. Бири-бириңер менен урушпагыла, талашпагыла. Ошонусу жакшы болот. Ошон үчүн өткөн жылга рахмат дешибиз керек. Жакшы жыл болду. Бизге таанылсын. Келаткан жыл баарыбыз үчүн жакшы жыл болсун. Келаткан жылда баарыбыз аман эсен бололу. Келаткан жылда талап окушун бүтсүн. Талап аял алсын. Назгүл 3-чү курс көрсүн. Плановый өтсүн. Асел болсо подготовительный курс көрсүн. Осы экзамен жакшы өтүп подготовительный курс көрсүн. Туку быйыл сетекке каратеге барсын. Мама көзүн быйыл 25-ки жылы 25 лет серебряный свадьбу было. Мы будем готовиться к серебряной свадьбе. 25 лет. У нас свадьбы не было такого.
Мама не одевал папу. Будешь одевать? А теперь будем одевать. Или чек будем одевать. Ну, больше всего жалею, что он, наверное, не увидит моего ребенка. Уже в последнее время, когда вот ему было плохо, мы узнали, что у нас будет пополнение в семье. Я спросил у него, говорю, вот, как бы вы хотели, чтобы мы там назвали ребенка? И он там пошутил, говорит, давай так-то, так-то. Вот. Но еще до этого я почему-то осознавал, что вот 2018 год это будет самой большой, наверное, потерей для меня в каком-то смысле слова и самым большим приобретением для меня. Ну и получается, так оно случилось. Вот. Ну, хотел бы, наверное, чтобы он, не знаю, поддержал ребенка, поиграл. Вот. Потому что с каждым внуком, как бы у него там уже сколько, 9-10 внуков, и с каждым внуком он становился все, как сказать, мягче. Наш папа дал нам хорошее образование и был хорошим семьянином. Вот. Потому что, сколько помню, то есть всегда, какие бы проблемы ни были, какие бы вопросы ни были, всегда можно было обратиться к папе, и все вопросы он решал без спешки, взвешенно, всегда мог помочь советом. Да, көп жашоо берсе деп ойламапмын. Кудайым эртерээк алып кетип калды деп. Өкүнгөнүбүз баягы балалык парызды до конца бере албай калдык. Болгон өкүнгөнүм ушул да. Дагы көбүрөөк жашап, неберелердин баарын көрүп, өзү дайым тамашалап айтып калчу эле ушул. Тун неберesi тиги Азаматтын тоюнда отурсам деп ушинтип калып эле. Не болсо арман. Мне кажется, у каждого из нас своя судьба, и каждый идет своей дорогой. И что мне нравится у папы, он никогда не навязывал нам свое мнение. Он соглашался с тем, чего мы хотим. Он никогда не говорил, вот, как бы вы должны то-то сделать, вы должны это сделать. Нет. Он говорил, как бы я себя сделал сам, я всего добился сам. Вы тоже должны. Да, я вам дам опору, я вам дам как бы толчок первоначальный. Это то, что я вас выучу в университете, я помог вам как бы устроиться на работу, но дальше вы уже должны двигаться сами. Вы должны найти себя в этой жизни. Я помню, когда я работала в Алматы, тогда вот после сразу завершения университета, мне очень нравилась, как бы, да, вот, другая страна, и приехала на выходные домой, и он мне сказал, что только в своей стране ты можешь себя реализовать, и только в своей стране ты будешь пригодна. Вот это, наверное, основное, почему я вернулась, и почему мне нравится работать в Кыргызстане. До сих пор не верится, кажется, что он уехал куда-то в командировку и скоро вернется. Эсенгул Өмүралиевдин адамдык, инсандык, мамлекетчилик бейнесинде тазалык менен адилеттүүлүк баарынан жогору эле. Ал артынан ушул бийик сапатты калтырып кетти. Тоолор тоолорго уланат, толкун толкунга уланат, мезгил мезгилге уланат. Ошол жашоону улаган ыйык түшүнүктөрдө Эсенгул Өмүралиевдин ысымы түбөлүккө жашай берет.